Кыскасы саатына 1000 сом киреше бере турган мынакей ушул станоктор саатка коюлду. Буну эгер эмне сатып атасыз мындай даяр бизнести өзүңүз окуп үйрөнүп келиптирсиз, уже ыгын билип калыптырсыз, сырын билип калыптырсыз. Бул эмнеге анча даяр бизнес сатып атасыз? Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, Талас тургундары. Бул эмне аппарат десеңиздер, видеодон алыстабай туруңуздар, мен силерге маалыматтарды айтып берейин. Даяр бизнес сатылып атат туугандар. Даяр бизнес, эмне бизнес десеңиздер мынакей. Өзүңүздөр көргөн колгаптар, рабочий колгаптарды тиге турган ушул станоктор сатыкка коюлду. Видеодон алыстабаңыздар, мен силерге канча киреше берет, бир күндө канча колгап чыгат, бир колгаптан канча акча түшөт, канча аппарат бар бул жерде. Кыскасы колуман келишинче суроо жооп силерге маалымат берем. Жанымда ошол ишкер менин жанымда турат. Анда эмесе суроо жооп көтөйлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул неме станокту токтоп турбайсызбы азыр? Биз суроо жооптор мындай кененирээк угулсун. Анда эмесе сөз башы. Бул станоктор, бул жерде канча станок бар? Бул жерде 5 станок бар. 5 станок. 5 станок, анан бирөөсү ошол запчастка деп дагы бир станок алып койгом. Вдруг бир жеринен бирдеке запчасть керек болуп калса, дагы бир запасной дагы бир станогум бар. Запасной станокту запчастка колдонсо болот экен, Дагы абирлок тиге турганда станогу бар дедиз го? Ооба, бул тиякта турат. Бул абирлок, эмне жумуш кылат бул абирлок? Бул абирлок тигил станоктор перчатканы 80% даяр кылып чыгарып берет да. Могу жерин жейин. Берин алар тиге албайт. Бул абирлокту бул машинка тигет, Мондай кылып жейин резинка кылып, калың кылып, аябай качественный колгаптар чыгат экен, Мондай резинка салынат, чтоб могу жеңин мээрин сөгүлбөш үчүн, кармаш үчүн. Чын эле туугандар, мен азыр мына өзүңүздөр деле көрүп атсаңыздар керек. Сапаты камерадан көрүнүп атса керек силерге да. Жакшы экен. Анда эмесе жакын келиңиз да бир суроо жоопторго өтөйлү. Бир күндө канча колгап пар чыгат бул жерден? Бул жерден бир күндө бир колгапты, мондай бир колгапты, бир станок 2 минут 30 секундта чыгарат да. 2 минут 30 секундта. Бирөөнү. Ошондо грубо айтканда бир станок 10 саатта где-то бир 250 пар. 250. Ошондо бар кошулуп где-то бир 1300 пардай чыгарып коет да. Ушул силер көрүп аткан станоктор бир күндө 1300 пар. 300 пар колгап чыгарып берет. Аны пачкалаганда, мисалы бир пачкада 10 пардан да, ошондо 130 пачка чыгат да. 130 пачка, бир пачкада 10 штук. Биз көбүнчө пачка менен эсептегенде оңойрок болот экен. Бир пачкадан канча акча түшөт, секрет болбосо? Бир пачканы 140-150 сомдон сатабыз. Анын тең бир пачкасы 150 сом. Тең жарымызы түшөт. Тең жарымыз түшкөндө ошондо канча түшөт? Пачкасынан ошондо бир 70-80 сом тегерет. Бир пачкадан 70-80, 130га көбөйткөндө 9,5 миң сомдой болуп калат. Эгер туугандар 10 саат иштеп турган болсо, бир 10 миңдей, Кыскасы саатына 1000 сом киреше бере турган мынакей ушул станоктор саатка коюлду. Буну эгер кааласа 24 саат иштесе болор эт, Эгер смен менен, замен менен рабочийлерди койсо, 24 саат иштесе, кыскасы мен силерге кирешесинен бери тактап сурап берип атам, саатына 1000 сом таба турган ушул даяр бизнес сатыкка коюлуп атат. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан дегендей. Өзү кичинекей колгап көрүнгөн менен кирешесин көрүп атасыздар. Бул аппараттар жаңы же буу? Бул аппараттар менин экинчи ээсимин да. Экинчи ээси. Буу экен мындайча айтканда. Бул машинкаларда акыбалары жакшы. Бул жерде бар электронный көргөзөт экен, Электронный көргөзөт экен, кайерге келип калды, кандай тигип атат. Бул бизнесте кандай нюанстар бар? Нюанс деле жок. Сынып калып, темирлери сынып, инелери сынып деген болбойбу? Инелери сынып деген болот. Ал инелерин бүт үйрөтөм, кантип которуп, кандай кылыш керек, бул инелерин дагы кошуп берем бияка. Канча ине бар берде? Менде азыр где-то бир 15 пачкадай бар. Бир пачкада канча? Өтө эле көп, 100төн ашык. Майдада. 100төн ашык штук болот экен бир пачкада. Ошодон 15 пачкадай кошуп бересиз.
Обучение ичинде. Ичинде бүт үйрөтүп берем. Сиз буну каяктан үйрөндүңүз өзүңүз? Биз буну Токмоктон үйрөнүп келдик. Токмоктон заводдо барып 10 күн жүрүп үйрөнүп келдик. 10 күн жүрүп үйрөнүп келдик ошо. Акча төлөппү, бекерби? Жок, акча төлөдүк. Канча төлөдүз? Бөлүп ошо где-то 60 миңдей акча кетти да. Бөлүп төлөдүк. Туугандар 60 миң сом акча төлөп 10 күн жатып үйрөнүп келген билимин эгер сатып алсаңыздар, ошону ичинде бекер өткөрүп бересиз. Бул жиптерди каяктан алыш керек? Жип табылбай калбайбы мисалы үчүн? Буну өткөргөндө каяк өткөрөт? Жиптерди деген Токмокто завод бар, жип чыгарган. Могул жиптер ошо Токмоктон келет. Могул жиптерчи. Бул шестерка деп коет. Бул жиптерди Токмоктон алабыз. Булар могул резинкалар болсо, бул Дордойдо, Майдинада сатылат, жана швейный жиптерди саткан жерде эле сатат. Кыскасы бизде баары доступный. Материал жок, күтүп калбайт. И плюс анан могулдай бабиналары бар. Бул жип түгөнгөндөн кийин буну кайра заводко алып барса, завод буну 5 сомдон алат кайра. Буну да текке кетпейт экен. Текке кетпейт. Дагы жиптери менен кошуп берем деп атасыз, Жиптери менен кошуп. Канча жип бар? Жип где-то 1 тоннага жакындай бар. 1 тоннага жакын жиби менен, ийнеси менен, обучениясы менен даяр бизнес. Саатына 1000 сом киреше киргизип берген. Ушул жерде жалпы 5 станок, запасы менен дагы бир станогу и адбирлок тиге турган өзүнчө машинкасы. Ошоңуз менен канча дейбиз эми баасын? Баасын келишим келгенде. Жок, кызыгат да, бир болжол айтыш керек да. Мен акчам жетеби, жетпейби билбей калат да. Телефон менен мындай сүйлөшүп анан кийин. Кыскасы туугандар, телефон менен чаласыздар, баасын жарыя кылбай эле коеюн дейт. Кызыккандар үчүн өзүнчө жеке маалымат берем дейт, туурабы? Варианттар барбы? Мисалы үчүн бирөөнүн машинасы бар, же участогу бар. Болот кылса. Эмне сатып атасыз мындай? Даяр бизнести өзүңүз окуп үйрөнүп келиптирсиз, уже ыгын билип калыптырсыз, сырын билип калыптырсыз. Бул эмнеге анча даяр бизнес сатып атасыз? Бир аз березелерибиз бар болчу, карыстарыбыз, ошолор. Березе кыйнап атат. Туугандар, березе кыйнап аткан себептен сатышка туура келип атат дейт. Бул станоктор Талас шаарында. Чын эле кызыгып, кандай иш кылсам экен? Көбүнчө бизде мигранттарыбыз, бизде подписчик болуп катталган мигранттарыбыз бар. Мигранттардын көпчүлүгү эле бул өзүм жериме, мекениме барып, кандай иш кылсам деп ойлонуп жүргөндөр көп. Деги эле бул жакта акчалуу дагы инсандар көп. Кандай иш кылсам деп ойлонуп жүргөн, идея таппай жүргөндөр дагы жок эмес. Эгер силердин көңүлүңүздөргө туура келсе, ушундай саатына 1000 сом киреше берген обучениясы менен мынакей өзүңүздөр угуп атасыздар баарын. Ушул бизнести мага жакты дей турган болсоңуздар, төмөндө номерге чаласыздар. Буну иштетиш кыйын эмеспи? Жок, кыйын. Күч келбейт, нагрузка жок. Тока карап турмай. Тока карап, контролдоп турмай, жибин салып коймой. Жибин салып коймой, кээде жиби үзүлүп калат, ошо жибин эле кайра ордуна. Жибин үзүлүп калган жерин заправка кылып коет. Болду. Бел оорубайт. Бел эчтеке. Оор көтөрмөй жок. Тока эле карап турмай. Тока карап туруш керек, акчаны санап туруш керек, болду. Буларды өткөргөндө маселе жаралбайбы? Алуучу жок болуп. Жок, маселе. Мен иштегенден бери пока маселе болду элек. Канча жыл иштеп аткансыз? 6 айдан өтүп калды. 6 айдан өтүп калды, сбытта маселе жаралган жок. Жок. Канча чыгаргандай эле. Чыгаргандай кетет экен, чын эле строй материалдар, запчасть саткан дүкөндөр баары эле алат буну, Көбүнчө Эстодо иштегендер. Жакшы экен туугандар. Ойлонуп көрөсүздөр, мен колуман келишинче силерге маалымат бердим. Лайктан басып коюңуздар. Кандай бизнес кылам деп жүргөн досторуңуз бар, туугандарыңыз бар, группалар бар, айылдагы чаттар бар. Баарына жөнөтүп коюңуздар. Бул мисалы айылда туруп деле коюп койсо болот, Ооба. Туугандар, айылда туруп не иш кылам дегендер үчүн деле мынакей айылдарга, өзүңүздөрдүн бир чакан бир складтарга, сарайларга коюп алып ишти кыла бересиздер. Любой жерде. Буга бир чоң деле помещениянын кереги жок экен. Ушундай чакан эле бөлмөдө коюп алып айылда ата-эне менен чогуу бирге мал-келдин кашында, бала чаканын кашында туруп эле ушундай ишти кыла берсе болот экен. Обязательно эле Россияга жөнөп кетиш, Америкага жөнөп кетиш шарт эмес, мына туугандар, ойлонуп көрө турган болсо, канча деген идеялар бар акча тапканга. Мен силерге сунуштайм. Келип көрүңүздөр, кызыгып көрүңүздөр. Бул машинкалар бөлүнөбү, бул поколение болуп, жаңы, эски же өзгөчөлүктөрү кандай бул?
Бул так бөлүнөт, ооба. Азыркы мендеги булар 7-чи поколениядагы. 7-чи поколение деп айтылат, Анан будан жаңырактары бар, ал 10-чу поколение деп айтылат. Болгону ал 10-чу поколениянын бир нюансы, алар жип тандайт да. Ал булам жаңы болгонго байланыштуу ал жип тандайт. Биздеги токмокто заводдон чыккан жипти алар үзүп коет да. А могу 7-чи поколение булар безотказный. Безотказный. Бул кандай жип салсаң болот. Туугандар, бул 7-чи поколениянын өзгөчөлүгү жип тандабайт. Биздин кыргыз токмоктон чыккан өзүбүздүн өндүрүштүн жиптерин токуй берет. Кааласа калың, кааласа жука жип коюп алып. Ооба. Жакшы экен. 5 түр жип салса болот. 5 түр жипти салып, ушундай колгап токуп бизнес кылсаңыздар болот. Анда эмесе мен видеону жыйынтыктайын, дагы кошумчалай турган жокпу, маалымат бере турган? Калганын телефон менен. Калганын дагы өзүңүздөр телефон менен жекече суроолорду берип, дагы кандай капристери бар, кандай нюанстары бар, өзүңүздөр да интернеттен изилдеп, же болбосо мынакей бул ишкер дагы айтып берем деп атат баарын. Өзүңүздөр дагы маалыматты толуктайсыздар. Видео лайк басып коюңуздар.